Бөгөн болсо сүйүү жөнүндө сүйлөшөлү. 40-тан кийинки сүйүү тууралуу, экинчи турмуш тууралуу сүйлөшөлү. Бул менин жеке ойлорум, мен силерге подружка катары айтып атам. И албетте мен дипломдуу психолог, сексологмун, баарыңар билесиңер, мамиле экспертимин, бирок это мен азыр аны менен алектенбейм. Бул жөн эле мен үчүн хобби да. Баягы кыздар менен бир жака барып отурдук дагы, анан баягы сөздөр башталды да. Бирөөнүн жигитин талкууладык, анан сүйүүнү талкууладык, күйөөлөрүн талкууладык. Кыздар чогулса эле биз эркектерди талкуулайбыз да. Анан кыздар баштады: ой, сенин жигитиң сени ушинтип карап, ал сени сүйөт, точно сүйөт. Деп сүйөт деп калды. Мындай да кыздар. 35-40тан кийин өзгөчө бир турмушту уже жашап, экинчи турмушка мындай багыт алган, аттанган кыздар, издеп аткан, мен партнерым каякта экен, менин половинкам каякта экен деп көп айымдар жүрөт. Ошолорго бир кеңеш берейин дегем да. Кыздар, иллюзиясы жок жашагылачы. Мени мынтип карап койду, антип карап койду, мага мен үчүн ону кылды, ал мени сүйөт, ал мен ага жагам деген нерсени арткы планга койгула да. Биринчи ирет эмнени карайсыңар? Так, анын плюсу кандай, минусу кандай? Допустим, менин бир балам, анын бир баласы бар, балдар чоңоюп калды, бири-бирибизге мешать этпейт. Окей. Же мен бухгалтермин, анын бизнеси бар, мен ага жардам берем, экөөбүз жакшы таандан болобуз. Окей. Же экөөбүздүн жашаган жерибиз бир, там иштеген ишибиз алыс, экөөбүзгө барып келгени вот такой мелочтан болот да жашоочу. Сүйүү жок деп айта албайм. Азыр мени комментарийден тытып жеп салган айымдар болот. Ой, жок, сүйүү бар, мен ушинтип сүйүп тийдим депчи. Бывает исключение. Сүйүү бар, бирок бул бөлөк сүйүү. Бир турмушту көргөн, ошо жашоодо ар кандайды көргөн, бир эркекти көргөн, балдар менен калган и идеалдуу эркекти издеп аткан айымдар в первую очередь идеалдуулук жок экенин түшүнүш керек. Экинчиден, үй бүлөлүк жашоо любой идеальный сүйүүнү бузат экенин түшүнүшүңөр керек. Адамды реалдуу жактан оценка беришиңер керек. Психологиялык жактан экөөңөр канчалык совпадение болосуңар, материалдык жактан экөөңөрдүн статусуңар бирдейби, жашоого болгон көз караштарыңар бирдейби. Анан мени карап койду, мени баалап койду, мени таңдады, демек мен укмушмун деген нерсени алып салгыла. Силер ансыз деле укмушсуңар, силер ансыз деле сонусуңар. Не обязательно эркек силерди таңдаш керек, чтобы силер өзүңөрдүн самооценкаңарды көтөрүп алыш. Бул туура эмес. И когда подружкалар айтат: ой, сени сүйүп калды, ой, сени карап койду, ишенбегиле. Эркек сразу сүйбөйт. Эркекке эмне керек? Эркекке в первую очередь акча керек. Не обязательно силерден негизи эле бул эркектер 80-90% убактысын бул өздөрү жөнүндө ойлошот. Менин карьерам, менин жумушум, менин оокатым, менин акчам, менин машинам, менин статусум деген ой. Даже аял ага статус үчүн керек. Экинчи сексти ойлошот. Да, любой аялга болгондо ушу эки көз караш менен карайт. Бул биринчи таанышууда. Андан кийин уже жакындап силер мен баалуумун деп ичиңерде мындай эме болсо, уже башкача мамиле кылып баштайт. Ошон үчүн аябай мындай алданып, баягы эле көп байкаганым боюнчачы даже 35, 40тан ашкан айымдар бир сүйүү күтүп эле жүрүшөт да. Сүйүү болот. Мен биринчи турмушум жаңылыштык, экинчи идеалдуу болбойт андай идеалдуу. Кыздар, сүйүү күтпөгүлө. Сүйүү келет, бирок биринчи ирет прагматикалык, реалдуулук ой жүгүртүү керек. Биринчи ирет плюстары, минустары бул уже экинчи турмушуңар, же үчүнчү. Ошибка болгон болбойт. Разочарование болгон болбойт. Балдар турат. Балдардагы ошибка болот, разочарование болот, алар кереги жок силерге. Ошон үчүн аябай ойлонуп, таразалап, и, пожалуйста, не влюбляйтесь, девочки. Пожалуйста, как только влюбляетесь, вы становитесь слабые. Сүйүп калган аял алсыз болуп калат. Сүйүп калган аял бүт куралдарын баарын жоготуп, бүт секреттерин баарын ачып, жалжайып жатып калат. Сүйбөгүлө. Биринчи ошол адам силерге чын эле тура келеби? Ошол адам менен турмушум болуп кетеби? Анан силерге кичине жакшы мамиле кылып койсо, кичине эле белек берип койсо, кичине эле мындай көңүл буруп койсо эле всё деп сүйүп калмай жок, кыздар. Ладно? Вот бул менин кеңешим. Билбейм, мен керекпи силерге ал кеңеш, кереги жок. Балким бирөөгө керек болуп калат, балким бирөөнүн тагдырын чечет. Ошон үчүн айтып коеюн дедим.